В основе экономического развития страны должно стоять приоритетное развитие регионов. За последний период на территории Кыргызской республики функционирует ряд промышленных проектов и предприятий, которые вносят бесценный вклад в развитие страны и общества в целом. Будущее Кыргызстана в наших руках. Построим Кыргызстан будущего. Инвестициялық долбоорлордун презентациясын аткаруу үчүн сөз Кыргыз Республикасынын инвестициялар министри Шыкмаматов Алмамбет Насыркановичке берилет. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу ишкерлер, бизнес өкүлдөрү. Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошкон бизнес чөйрөсүнүн алдында сүйлөө мен үчүн чоң сыймык. Анткени 30 жылдан ашуун убакыттан бери өлкөбүздүн бизнес коомчулугу өнүгүүнүн жана прогресстин булагы болуп келет. Бүгүн атамекендик бизнестин өкүлдөрү, инвесторлор тарабынан мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө көптөгөн суроолор, сунуштар жана ойлор келип жаткан учурда жолугушуп жатабыз. Алдыда жылуу үчүн биз бүгүн ийри отуруп, түз кеңешип, көптөгөн маселелерди бири-бирибизге ачык айтышыбыз керек деп эсептейм. Бүгүн мен ишкерлер чөйрөнүн буга чейинки өнүгүшүнө баа бербестен, бүгүнкү күндөгү маанилүү деп эсептелген суроолорго токтолом. Мен жетектеген министрликтин алкагында ишкердик субъектилеринин кызыкчылыктарындагы актуалдуу маселелерге көңүлүңүздөрдү бурам. Андыктан бүгүн алдыбызда турган милдеттердин татаалдыгын түшүнүп, болгондой айтканга аракет кылам. Урматтуу бизнес өкүлдөрү, ар бир мамлекеттин өнүгүшүнүн негизи бул ишкерлер жана бизнес өкүлдөрү, сиздерсиздер. Калыпты жумуш менен камсыз кылуудан тышкары салык да төлөп жатасыздар. Ишкердик субъекти колдоо жакшы натыйжа берет. Бул саламаттыкты сактоону, билим берүүнү, маданиятты жана спортту колдоо. Бул өлкөнүн инфраструктурасын өнүктүрүп, өлкөнүн коомдук саясий туруктуулугун жана улуттук коопсуздугун камсыз кылат. Демек биздин негизги милдетибиз мамлекеттик бийлик институттары Кыргызстандын аймагында иш алып барган ишкерлер үчүн жагымдуу бизнес чөйрөнү түзүү. Бул Кыргызстан үчүн ар кандай эл аралык рейтингтерде көрсөткүчтөрдү жакшыртууга мүмкүнчүлүк берет. Жергиликтүү бизнес чет элдик инвесторлордун визиттик карточкасы болуп калат. Ата-бабаларыбыздан бекеринен эшигин көрүп төрүнөт деп айткан эмес. Эл аралык компаниялардын Кыргызстандын рыногуна чыгуу чечими мамлекеттин ийгиликтүү жүргүзүп жаткан реформаларынан жана өлкөдөгү жергиликтүү бизнестин маанайына көз каранды. Бүгүнкү күндө бизнесте бир катар объективдүү жана субъективдүү себептерден улам келип чыккан көйгөйлөр бар. Алар тышкы деңгээлде жана ички деңгээлде да болуп жаткандыгын моюнга алуу керек. Финпол жоюлуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 6 берене алынып салынгандыгына карабастан текшерүүлөр азайган жок. Көзөмөлдөөчү органдар дагы деле бизнести үстүккө босток текшерүүсүн токтото элек. Чын жүрөктөн белгилеп кетким келет. Эгерде кошумча салык төлөбөйт деген компаниянын жоюлушун же жоюлбастыгын карай турган болсок, анда экинчи жолун тандамакпыз. Себеби анын зыянына караганда пайдасы көп. Балким биз бул көрүнүштү башка өңүттөн карашыбыз керек. Компаниялар үчүн кабыл алынган укуктук ченемдерди сактоо менен алардын иштешин камсыз кылган шарттарды түшүшүбүз керек. Эгерде биз ыңгайлуу салык төлөө шарттарын камсыз кыла албасак, анда салык эрежелери эффективдүү эмес. Мен бизнести кантип көбүрөөк пайда табууга эмес, салыктарды бере турган бизнесмендердин көбөйүшүнө шарт түзүүгө көңүл буруу керек деп эсептейм. Салык эмес, бизнесмендердин санын көбөйтүш керек. Мындан тышкары сот чечимдери, кошумча нарк, салык, кайтаруу, бажы тарифтери, коррупция, электр кубаттуулугунун жетишсиздиги, жер, коммуникация, суу, чийки зат жана каржы маселелерин чечүү, камсыз кылуу жана тутумдаштыруу жагы деле актуалдуу бойдон калууда. Ошондуктан жогорудагы маселелерди көрмөксөн болбошубуз керек. Тескерисинче маселени кабыргасынан коюп, жана бир катар конкреттүү маселелерди биз биргеликте чечүү жолдорун сунуш кылышыбыз керек.
Биринчи маселе ченемдик укуктук актыларды өркүндөтөлү. Жаңы түзүлгөн инвестициялар министрлиги инвестиция, мамлекеттик жеке өнөктөштүк, мамлекеттик мүлктү башкаруу, банкроттук жана анын алдын алуу, ошондой эле эркин жана башка экономикалык аймактарды өнүктүрүү жаатында мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жооптубуз. Мындан тышкары мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, банкроттук бөлүмү жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору министрликтин карамагына өткөрүлүп берилген. Министрликке жүктөлгөн милдеттердин алкагында жагымдуу инвестициялык чөйрөнү түзүп, Кыргызстанга инвестицияларды тартуу баш максат. Дал ушул максатта биз мамлекеттик кызыкчылыктарга негизделген бизнес менен мамиледе жаңы барак ачууга аракет кылуу максатында бизнес үчүн биз өнөктөш жана шериктеш болобуз. Эгерде бул азды кылса, анда камкорчу да болобуз. 2021 жылдын 11 апрелинде Кыргызстандын калкы референдумда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясы үчүн добуш беришкен. Инвесторлордун корголушу Конституциянын 17 беренесинин 3 пунктусунда мамлекеттик мыйзамдарда белгиленген тартипте инвестицияларды жана инвестициялык иштин субъектилерин коргоо кепилдик берет деп өзгөчө белгиленген. Бул берене биздин колубузду бошотуп, инвесторлордун кызыкчылыгына ылайык ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Биз инвестициялык ишмердүүлүктү, анын ичинде мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк чөйрөсүн жөнгө салуу ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууну баштадык. Келечекте стратегиялык инвестор деген статус пайда болоорун белгилегим келет. Жаңы каралып жаткан мамлекеттик жеке өнөктөштүк жөнүндөгү мыйзамда процедуралар жөнөкөйлөштүрүлгөн. Көптөгөн бюрократиялык эрежелер жана милдеттемелер жокко чыгарылган. Ачыгын айтыш керек, дал ушул ашөпкө бюрократиялык себептерден мамлекеттик жеке өнөктөштүк бизде иштебей, өнүкпөй келген. Ушундан улам биз бизнести диалогко активдүү катышууга, сунуштарды киргизүүгө чакырабыз. Сиздерден, урматтуу ишкерлер, тажрыйбаңыздар бар. Биздин эшигибиз сиздер үчүн ар дайым ачык. Мен көтөргүм келген экинчи маселе мамлекеттик мүлктү башкаруу тутумун реформалоо. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Жапаров экономиканы өнүктүрүүнүн 5 негизги багыттарынын бири экономикада мамлекеттин катышуусун кыскартуу менен башкы милдеттер айкалыштырылышып, пландаштырылган иш-чаралардын тездетүү жана анын түпкү максатында өнүккөн базар инфраструктурасын түзүү деп белгилеген. Ошондуктан азыркы учурда министрлер кабинетине мамлекеттик секторду оптимизациялоо, анын ичинде мамлекеттик активдерди менчиктештирүү жана алардын чыныгы ээлерин жана менеджерлерине өткөрүп берүү милдети жүктөлгөн. Жакынкы мезгилде мамлекеттик сектордун ишканаларына карата төмөнкүдөй чаралар көрүлүшү керек. Мамлекеттик ишканаларга карата натыйжасыз иштеп жаткан стратегиялык эмес ишканаларды жоюу же менчиктештирүү, республикалык бюджеттен каржыланган ишканаларды мамлекеттик мекемелерге трансформациялоо, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн ишканаларды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү, консолидациялоо жана корпорациялоо жолу менен калгандарын кайра уюштуруу, акционердик коомдорго жана мамлекеттик катышуусу бар жоопкерчилиги чектелген коомдорго карата мамлекеттин мүлкүн башкаруу тутумундагы олуттуу потенциалды жана резервтерди эске алуу менен инвестициялар министрлиги жана демилгелерди өркүндөтүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, ишкерлердин мамлекеттик менчикке негизделген коммерциялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу боюнча иш алып барат. Биргелешкен иш аракеттер, биргелешкен ишканаларды ачуу, ижарага берүү жана башка ушул сыяктуу келишимдер боюнча мамлекеттин катышуусу менен мамлекеттик ишканалардын жана акционердик коомдордун келечектүү инвестициялык долбоорлору. Объекттерди менчиктештирүү процесси ачык жана айкын жүргүзүлөт. Менчиктештирүүдө баалоолор ачык аукциондор же конкурстар форматында өткөрүлөт. Акциялардын жана ишканалардын ири мамлекеттик блоктору үчүн тендерлер өткөрүлөт. Башкача айтканда,
сатып алууларга белгилүү инвестициялык милдеттемелер берилет. Ошол эле учурда келишимдин шартында аткарылышын көзөмөлдөө механизми колдонулат. Демек, мамлекет ак ниеттүү инвесторлорду тартуу жана жеке сектор менен өз ара пайдаланууга кызматташат. Бизнестин катышуусу менен гана объектилерди алсыз абалдан калуудан өнүгүүнүн сапаттык жаңы деңгээлине чыгарыбыз деп терең ишенем. Урматтуу ишкерлер, улуттук кызыкчылыктардын көз карашынан алганда, кыска мөөнөттө биз артыкчылыкты тармактарды карайбыз. Энергетика, айыл чарба, жеңил өнөр жай, өндүрүш жана туризм. Буга байланыштуу министрлик аталган секторлордун 250-гө жакын инвестициялык кыскача баяндамаларын иштеп чыкты жана алардын 50-үсүн биз тармакта материалдар менен көрсөттүк. Эгерде сизде кандайдыр бир долбоор кызык болсо, анда биз менен байланышыңыз. Эгерде инвестициялык долбоорлордуңуз болсо, жана чет өлкөлүк инвестицияларды тартууну кааласаңыз, биз сизди ар дайым күтөбүз. Жана силер менен иштешүүгө, силерди угууга, силер менен бир партнер болуп, бир камкордукта иштөөгө биз даярбыз. Бул биздин милдетибиз. Түшүнөм, балким кимдир бирөө чет өлкөгө кетүүнү, ал жакта бизнес ачууну пландап жаткандыр. Бирок мен улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романынан ата мекенди алып кете албайсың, ага болгон сагынычты гана алып жүрө аласың. Эгер сиз өз жериңизди мүшөктөй сүйрөп жүрө алсаңыз, анда анын баасы бир тыйын болмок деген накыл кебин эске салгым келет. Кыргызстан үчүн, келечек муун үчүн инвестицияларды салыңыздар. Чоң рахмат. Эми урматтуу бизнес өкүлдөрү, урматтуу катышуучулар, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ушул министрликтин астында 250 инвестициялык бизнес долбоорлор бар. Биз ошолордун приоритеттүүсү деп 50 долбоорду өзүнчө бөлгөнбүз. Мен сиздердин астыңыздарга азыр ушул 5 тармак боюнча ар бир тармактан бирден бир бизнес долбоорлорду кыскача презентация кылып коеюн. Презентация орусча даярдалыптыр. Мен ушул 5 тармак боюнча кыскача токтолуп кетүүгө уруксат этиңиздер. Слайд 1. Гидроэнергетика является одним из приоритетных секторов экономики Кыргызстана. Гидроэнергетический потенциал страны составляет 142 миллиарда киловатт-часов. На сегодняшний день в стране действует 7 крупных гидроэлектрических станций и 2 ТЭЦ. Суммарная установленная мощность, которая составляет всего лишь 10% от возможной выработки, от возможного потенциала. Одним из крупных инвестиционных проектов данной отрасли является строительство Камбаратинской ГЭС. Средняя многолетняя выработка электроэнергии, которая составляет 5 миллиардов киловатт-часов, а стоимость составляет 2 миллиарда 869 миллионов долларов. Это приблизительные расчеты. Сарыжасский каскад ГЭС установленной мощностью 1100 мегаватт со среднегодовой выработкой 4764 миллиона киловатт-часов. Стоимость проекта составляет ориентировочно 2,5 миллиарда долларов США. Сусамыр-Кокомаренский каскад ГЭС установленной мощностью 1305 среднемалолетней выработки, 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Стоимость проекта составляет 3,3 миллиарда долларов США. И позвольте предоставить вам проект строительства Каракульской малой ГЭС в установленной мощности 18 мегаватт. Реализация данного проекта будет осуществляться в Джалалабадской области на реке Карасу. Инициатором проекта разработана проектная документация, подготовлен земельный участок площадью 8,5 гектаров, а также переведены линии электропередач. Срок реализации проекта составляет 2-2,5 года, а стоимость составляет 25 миллионов долларов США. Это по малым ГЭС. А всего, уважаемые
представители бизнеса, по малому ГЭСу у нас существует 63 перспективных створа. Я сейчас только что озвучил из 63 одно. Сельское хозяйство. Текущий слайд касается сельского хозяйства. В рамках данного сектора вашему вниманию хотел бы предоставить проект по торгово-логистическому комплексу. Торгово-логистические комплексы могут выполнять как минимум 3 важнейшие роли. Это обеспечение продовольственной безопасности, решение вопросов мелкотоварности для экспорта и обеспечение продажи фермеров. Сегодня по республике торгово-логистические центры функционируют в Высокольской области, Орской и Чувских областях. Все они успешно имеют рынки сбыта и тесно сотрудничают с фермерами на местах. На базе данных Министерства инвестиций имеется ряд проектов по торговому логистическому комплексу, и вашему вниманию хотел бы предоставить один из них, который расположен в Таласской области, Карабуринском районе. Планируется, что в логистическом центре будет вести заготовка, хранение, продажа свежих яблок, чернослива, а также переработка, сушка второго сорта продукции на компотную смесь. Для реализации проекта имеются собственные производственные складские и административные помещения. Также имеется земельный участок, назначение 8,3 гектара. На территории имеется каркас административного здания, все коммуникации и канализация прилегающей территории, 2,5 гектара склад, трансформатор, артезианская скважина. Почти 90% продукции логистического центра ориентированы на экспорт. И только 10% будут реализовываться на местном рынке. Производительная мощность 440 тонн в год, стоимость проекта 818 тысяч долларов США, собственный вклад 586 тысяч долларов США. Срок окупаемости 4 года. Слайд 3. Переработка шерсти. Уважаемые предприниматели, по направлению легкой промышленности вашему вниманию хотел бы предоставить проект по переработке шерсти. Проект инициирован ввиду создавшейся нашей ниши в сельскохозяйственной отрасли, а также возможности создания цепочки добавленной стоимости и получения дополнительной прибыли. В настоящее время в Кыргызской республике отсутствуют крупные предприятия по обработке шерсти, что делает проект более конкурентоспособным и жизнеспособным. Идеей предусматривается создание полного цикла по производству овечьей шерсти породы Меринос в Кыргызской республике, в том числе заготовка, очистка, сортировка, реализация и экспорт на зарубежные рынки. Уважаемый президент Садыр Нуркожоевич, уважаемые представители бизнеса, с вашего позволения, можно я Нурлану Арипову передам дальнейший? Мне что-то не могу Гель, Нурлан. Он так, дальше хочет. Урсатпы? Кишнене методы. Можно, пожалуйста, 4-й слайд? Саламатсыңар, урматтуу бизнес өкүлдөрү, катышуучулар. 4-й слайд. В данном слайде я хотел бы остановиться по направлению промышленности. Промышленность является одной из наиболее развитых отраслей экономики Кыргызской республики. Приоритетным направлением промышленной отрасли является сектор обрабатывающих производств, который занимает 17% ВВП Кыргызской республики. В этот сектор направляются значительные объемы прямых иностранных инвестиций. Например, в 2020 году общая сумма инвестиций в эту отрасль составила 357 миллионов долларов США,
что занимает 38% от общего притока иностранных инвестиций в Кыргызскую республику. На сегодня в Кыргызской республике остались и функционирует множество образцов для предпринимателей и бизнесменов промышленных предприятий. Вместе с тем стоит заметить, что после развала Советского Союза многие предприятия, представляющие промышленную отрасль, подвергались закрытию из-за невостребованности товаров на мировом рынке. На сегодня в республике имеются множество простаивающих промышленных предприятий, заводов и фабрик, готовых к реабилитации путем привлечения в них прямых иностранных инвестиций. На данных предприятиях для начала работы инвесторов и бизнеса сохранились отличная инфраструктурная база, проведенные коммуникации, имеются здания и сооружения. Сегодня я хочу представить вашему вниманию инвестиционный проект на базе Кызылкийского табачно-ферментационного завода, направленный на ферментацию табачного листа, строительство ТЛЦ и производство плодоовощной и фруктовой продукции. Завод находится в городе Кызылкия Баткенской области и в настоящее время предоставляет услуги по ферментации табака. Однако, ввиду отсутствия сырья, предприятие приостановило свою деятельность. Площадь территории предприятия составляет 13,4 гектаров, а площадь производственных помещений 7 гектаров. Общая стоимость проекта составляет $10 миллионов США. Перспективы объекта также возможно обсудить у нас в министерстве. Слайд следующий по направлению туризма. Туризм – один из наиболее развитых отраслей в Кыргызской республике. За счет того, что горы занимают более 90% территории страны, а также за счет наличия богатого спектра достопримечательностей и курортных направлений, таких как озера Исыкуль, Соңкүл, Чатыркөл, Сарычелек, туризм является одной из приоритетных отраслей экономики. Пансионаты, санатории, курорты, лечебницы, дома отдыха располагаются на территории всей республики. Однако стоит заметить, что наиболее популярным направлением как у иностранных, так и внутренних туристов является озеро Исыкуль. Вокруг озера расположено более 120 пансионатов и санаториев, представляющих услуги лечебно-оздоровительного и курортного туризма. Сегодня Министерство инвестиций может предложить вниманию инвесторов и предпринимателей множество инвестиционных проектов в сфере туризма, возможные к реализации по схеме прямых иностранных инвестиций или государственно-частного партнерства. И в данном слайде хочется обратить особое внимание на инвестиционный проект, предполагающий реконструкцию действующего пансионата «НСАЙ», находящегося на берегу озера Исыкуль в селе Караой. Активы пансионата довольно обширны. Это земельный участок 21 гектаров, где расположено 40 коттеджей, 4 корпуса, 31 объект недвижимости. Номерной фонд пансионата в общей сложности составляет 470 койко-мест. Стоимость пансионата 344 миллионов сомов. Уважаемые участники, представители бизнес-сообщества, если вы заинтересованы в инвестиционных проектах, которые сегодня были представлены, а также в других проектах в рамках обозначенных секторах, то мы всегда готовы с вами встретиться на площадке Министерства инвестиций и обсудить с вами вопросы по этим проектам. Всем спасибо большое за внимание. Большое спасибо. Экономика тармагында реформалар боюнча презентацияны аткаруу үчүн сөз министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министри Жапаров Акылбек Усенбековичке берилет. Урматтуу Садыр Нургажоевич, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүн эркин тилде сүйлөсө болот дегенден өзүм уруксат берсеңиздер орус тилинде докладымды сизге ойлорумду бөлүшүп коеюн деп атам. Уважаемый президент,
уважаемые коллеги, передо мной была поставлена задача перед тем министерством, которое я руковожу, разработать программу развития и обновления в кратчайшие сроки. В ближайшее время эта программа будет представлена на заседании парламента и, надеюсь, будет утверждена уважаемым президентом. Хочу начать с констатации фактов. На сегодняшний день мы имеем отрицательные темпы роста ВВП. Можно сказать, что мы оказались в экономически красной зоне. Наиболее пострадала наша страна Кыргызстан в 2020 году. Пожалуйста, дальше слайды вы можете показывать. Но есть тенденция, динамика к росту, уважаемые коллеги. Вот она, мы здесь. На экране исчезает. Вот минус 9%, и потом идет подъем. В ближайшее время этот подъем тенденции имеет к увеличению. В первом квартале внешнеторговый оборот нашей страны увеличился на 14%. И последствия пандемии оголило самые слабые места экономики в нашей стране. В реальном секторе наибольший урон понесли сфера строительства, услуг и промышленности. Такая тенденция произошла не только у нас, но и во всем мире. Как вы видите на слайде, удержаться удалось только Китаю. Ориентиром для нас может быть являться прогноз Всемирного банка по мировому развитию. И наша цель в ближайшее время достичь среднего показателя. Это вот пунктиром черный. Вот Китай показывает удивительные темпы роста, уважаемые коллеги. Для экономического обновления и роста необходимо нам решить ряд структурных проблем. Как вы видите из анализа эффективности управления по состоянию экономики, мы стабильно сегодня держимся в слабой позиции. Причиной тому было неэффективное госуправление, особенно за последние 10 лет, которое привело к падению сложности экономики и отсутствию прорывов вообще. Как видно, позиция в мировых рейтингах у нашего Кыргызстана достаточно плачевна. Другой еще слайд показываю. Да. Мы должны, уважаемые коллеги, нарастить сложность экономики путем локализации цепочек добавленной стоимости, диверсификации и кластеризации, что обеспечит возврат от сырьевой к сложной экономике. Как видно из анаграфики, я люблю это показывать студентам, осиное гнездо, так называемое, с 1994 года. Уважаемые коллеги, видите, мы производили торпеды, лампы, в космос, спутники разработала УКБ, Академия наук и так далее. Мы постепенно переместились в правую сторону, там, где сельское хозяйство из индустриально развитого превратилось в натуральное хозяйствование, и мы передвинули в сферу услуг и сырьевой направленности. Тогда как раньше мы производили, как я уже сказал, сложные инженерные изделия и обосновывали все на научно-техническом подходе. Что нас ожидает в постэпидемиологический период? Постэпидемиологическое восстановление экономики может проходить по 3 сценариям, которые обозначились уже во всем мире. Как показывает мировой опыт кризиса еще и с 2008 года, так называемая геометрия шока показывает скорость восстановления экономики и размер ее потерь. Наилучший пример – это восстановление Канады. Вот наверху V-образно Канада написано. Даже Америка не смогла восстановиться, и она уходит постепенно вниз, и начинает отставание от Китая. Но мы попали в L-образный, так называемый шок. Это Греция, Кыргызстан. И, к сожалению, не только о возврате на постпандемический период, но и о возврате на устойчивый экономический рост, пока надежды не было до последнего времени. Именно Канада смогла предотвратить за счет прироста экономики, предотвратить учетку квалифицированных кадров, утечку и переток технологий капитала. Уважаемый президент, уважаемые коллеги, на сегодня дисбаланс экономики привел нас к рецессии. Импорт за 30 лет последних
он превышает экспорт практически в 3 раза. Надо срочно запускать обновление и развитие экономики через экспортную дисциплину, через фискально-финансовые механизмы. В ближайшее время вы увидите, как мы в этом направлении будем работать. Денежно-кредитную политику. Наши агенты развития во главе с Национальным банком самоустранились, занимаются только инфляцией, тогда как ФРС Соединенных Штатов занимается созданием рабочих мест и отвечает за рост экономики. За 30 лет Национальный банк сосредоточился только на инфляции. Ориентироваться мы будем в первую очередь, конечно, на промышленность, на создание добавленной стоимости и переработку. Как говорится, мы сегодня, находясь у океана, испытываем нехватку воды. Другими словами, не используем потенциал соседства с рынком Китая и других крупных экономик. Здесь, на этом слайде, уважаемые коллеги, я хотел бы показать, как другие страны, которые граничат с Китаем, активно использовали это соседство себе во благо. Темпы роста у них и у нас значительно разнятся. Мы приблизительно равны с Таджикистаном, сами внизу видите, Кыргызстан, Таджикистан внизу. Выше начинается Монголия, Лаос, Афганистан и Непал. Все они граничат с Китаем. Мы, к сожалению, Таджикистан и Кыргызстан только покупаем товары у Китая, пытаемся его продать дальше, в то время как эти все страны начали активную торговлю и поставляют в Китай. Сегодня в Урумчи средняя заработная плата в 2,5 раза выше, чем в Кыргызстане. Уважаемые коллеги, поэтому инициатива президента Садыра Нургаджоевича по строительству логистических торговых центров – это не только товары, которые из Китая приезжают к нам, и дальше мы реинвестируем их в ЕАЭС, а в первую очередь, чтобы наши товары могли попасть на территорию Китайской Народной Республики. В этом году темп роста ожидается от 9 до 12% в Китае. Уважаемые коллеги, на сегодня наш экспорт выглядит следующим образом. Следующий слайд, пожалуйста. Вот мы видим, что экспорт состоял из туризма, сферы услуг и транспорта и информационных технологий. Очень сильно в связи с пандемией, закрытием границ пострадали туризм, сфера услуг и транспорт и логистика почти на 30%. Но удивительно, не только жизнь, но и пандемия доказывает устойчивость и возможный рост во время кризиса информационных технологий. Ну, про золото я хотел бы отдельно остановиться, уважаемые коллеги. Из 1200 позиций экспортных, мы 56% это экспорт золота. Благодаря воле и решению президента по недрам, в первую очередь по Кумтуру, это золото начинает служить нашей стране. 2 тонны золота остались на территории Кыргызстана, плюс 83 миллиона долларов денег тоже остались на нашей территории. Я думаю, Кумтур станет как раз локомотивом роста нашей экономики. И в дальнейшем мы постараемся именно экспортный потенциал тех, кто пострадал, туризм и транспортную логистику и сферу услуг поддержать, но наибольшее количество поддержки будет информационным технологиям оказано и электронной торговлей. Уважаемые коллеги, пропорции энергопотребления показывают деградацию всего реального сектора. То есть мы не превращаем энергию в товар. Как вы видите, Кыргызстан почти 69% мы используем для нужд населения, то есть не создается добавленная стоимость, то количество электроэнергии, которое мы производим. 12% это по данным энергетиков, мы потом будем разбираться, это потери. И не бытовые, то есть добавленную стоимость создает дальше всего 23%. В то время как в России, в Казахстане все абсолютно наоборот. Мы должны это поменять, без этого дальнейшего развития у нас не будет. Как это мы сделаем? В нашей программе уже четко все это дело прописано. Мы ставим целью создания совокупных энергогенераций промышленных городов, индустриальных кластеров, когда выработка электричества используется на местах, без лишних затрат на передачу по сетям. Для этого нам необходим научно-технический подход, основанный на долгосрочном планировании и прогнозировании, для создания средового развития экономики, инфраструктуру, дороги, энергетики, урбанизации и технологий. Буквально 2 дня назад президентом Садыр Нургаджоевичем Джапаром принято решение о строительстве Среднечуйского канала.
о начале проектирования строительства с общим объемом инвестиций 30 миллиардов сомов. Мы уже приступили к этому. Надеюсь, в ближайшее время Чуйская долина зацветет по-другому. В Кыргызстане относительно, теперь позвольте, к позитиву. Что нас радует и что вселяет очень большую уверенность в будущем, это относительно высокая рождаемость и трудоизбыточность. Тот ресурс, который многим странам на сегодня не хватает. Единственное, на сегодня остро стоит необходимость избавления, особенно от молодежного поколения, от синдрома так называемого комплекса бедной страны. Создание рабочих мест – основная задача будет нашего кабинета в ближайшее краткосрочное время. Люди есть, дети есть, им надо дать образование, сделать конкурентоспособным. Еще один ресурс, очень большой, сосредоточился в наших руках – это золото. Пожалуйста, мы можем показать. Вот здесь, если на слайдах вы видели, к 2030 году у нас средняя рождаемость детей в год будет 200-220 тысяч наших будущих детей. Сегодня это 120-130 тысяч, то есть темп очень-очень хороший. По золоту, видите, мировая тенденция такова, что рост цены на золото пойдет дальше. В ближайшее время все месторождения золота начнут осваиваться благодаря указу президента самим государством. Есть технологии, есть бизнес-проекты, есть уже люди, такие как Тенгиз Бультрук, которые могут это все возглавить и, надеюсь, превратит нашу страну в одну из развитых стран. Ресурсов достаточно. Кроме золота у нас есть платина и серебро, которые активно используются в IT-технологиях. Если мы все время будем ныть и говорить, что у нас очень большой долг и маленькое ВВП, ничего из этого не выйдет. Давайте поменяем парадигму дальнейшего нашего роста. Если посмотреть рядом, вот, например, ЕАЭС. Благодаря договоренности двух президентов Кыргызстана и России, начал активно работать антикризисный фонд в Кыргызстане. Буквально вчера подписано решение главы государства о том, чтобы в этом году начался проект Арал-Сусамыр, 100 миллионов долларов, который 3 года никак не осваивается кыргызской стороной, 135 миллионов долларов Камбарата-2. Два проекта начинаются уже буквально на днях. И еще 300 миллионов долларов, ежегодно по 100 миллионов долларов, будут предусмотрены для бюджетной поддержки, которая будет направлена по решению главы государства только для поддержания экономики и для бизнеса. В дальнейшем бюджетная поддержка для того, чтобы платить пенсии и пособия, не будет. Мы будем обходиться своими налоговыми и неналоговыми доходами, а все ресурсы, которые будут извне, будут направлены для развития экономики. В первую очередь, уважаемые коллеги, для вас. Как вы видите, объем этих инвестиций, которые сосредоточены в других секторах, огромен. У нас все время экологи говорят о том, что очень большое количество денег сосредоточено там. В зеленой экономике уже 100 миллиардов долларов ждут наших проектов на развитие. И для целей в области устойчивого развития ООН выделено уже 7 триллионов долларов, и никак не могут наши бизнесмены получить туда доступ. Все гадали, почему легендарная личность Чубайс был назначен спецпредставителем президента России при ООН для выполнения целей устойчивого развития тысячелетия. Вот секрет один. 7 триллионов долларов должны повернуться в Россию. Надеюсь, мы эту политику сможем и сами для себя обосновать как одно из главных наших направлений. Ресурсы есть, желание есть, политическая воля. Делает наше правительство. Государство уже 2-3 раза там был, поэтому
капельное орошение, новые технологии в Лилецком районе и в Баткенском районе уже приступили к проектированию. Нам необходимо в главную очередь заняться программой и урбанизацией. Надеюсь, уважаемый президент даст старт административно-территориальным реформам, так как вот последний слайд на ваше внимание, уважаемые коллеги. Как видно из световой экономической карты, вот видите, да, как освещается наша страна. Вот рядом Шымкент и наша страна Китай, вот, Алматы, вот Бишкек, к сожалению, вот не видно, луч не достигает. Вот Алматы как освещено, Бишкек и практически больше ничего у нас. То есть это показывает о том, что 63% населения остается в сельской местности, у них ограниченный доступ к энергетической и экономической среде для развития. Административно-территориальная реформа позволит начать процесс урбанизации, о том, что я раньше говорил. Промышленно развитые города, 20 экономических округов и 20 центров развития в ближайшее время будут представлены на ваше усмотрение. Уважаемые коллеги, я хочу призвать бизнес к диалогу, к сотрудничеству. Еще раз хочу повторить и обратить ваше внимание на следующее. Самой большой бедой сегодня является контрабанда. То есть товары, которые не растаможены и каким-то образом остаются у нас. Полбеды – это то, что транзитом уходит. Мы здесь им всем будем помогать. Но весь товар, который будет продаваться на территории Кыргызстана, он должен быть растаможен по стоимости, которая есть на сегодняшний день, и только потом иметь право торговаться на нашей территории. Только так мы можем поддержать наших производителей. Больше никак. И в этом направлении электронный счет фактуру, виртуальный склад, контрольно-кассовая машина заработает. Любой бизнесмен, который платит НДС, использует контрольно-кассовую машину и использует честные правила игры с правительством, мы вас будем поддерживать. Вот для них будут созданы все условия. Для тех, кто не привык этого делать, дадим чуть-чуть время, будем убеждать. Если не получится, после 30-летия начинаем принуждать. Или будете исполнять законы, в первую очередь налоговый кодекс, или вы будете вынуждены делать бизнес в другой стране. Это как бы конец моей речи, уважаемые коллеги. Мы готовы к сотрудничеству. В ближайшие 10 дней эта программа будет доложена президенту. Спасибо. Большое спасибо. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, бизнес коомчулугунун урматтуу өкүлдөрү, бүгүнкү жолугушуунун урматтуу катышуучулары. Жалпыңарга маалым болгондой, азыркы учурда коронавирус илдетине байланыштуу кырдаал курч, инфекциянын жайылышына бөгөт коюу, анын кесепеттерин азайтуу үчүн министрлер кабинети тийиштүү иш-чараларды аткарууда. Бирок соңку күндөрү инфекциянын жайылышы күчөп, абал барган сайын курчуп баратат. Ага карабастан биз карантиндик катаал чектөөлөрдү киргизген жокпуз. Анткени экономика чабал акыбалда, бүгүнкү күнү кош кысымдын алдында калды. Бир жагынан коронавируска байланыштуу киргизилген чектөөлөрдүн айынан товарлардын жүгүрүүсү кыскарды. Экинчи жагынан бүткүл дүйнөнү тооруган экономикалык кризис менен кымбатчылыктын кесепети бизди да кайгып өткөн жок. Бардык өлкөлөрдү кымбатчылык каптады. Урматтуу ишкерлик чөйрөсүнүн өкүлдөрү, өлкө башынан кечирип жаткан оор абалды силер жакшы туюп, жон териңер менен сезип турасыңар. Ошондуктан бүгүнкү жолугушууну ак эмгеги менен өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жаткан бардык ишкерлерге ыраазычылык билдирүү менен баштоого уруксат этиңиздер. Силердин ак эмгегиңер, караандай мээнетиңердин аркасында жумуш орундарды түзүп, салыктар төлөнүп, өлкөнүн бюджети толтурулууда. Калкты керектүү товарлар менен камсыздап, кызмат көрсөтүп, азык-түлүк коопсуздугун сактоого үлүшүңөрдү кошуп келесиздер. Ишкер экономиканын, коомдун жана инновациянын өнүгүшүнүн кыймылдаткычы болуп саналат.
Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн экономикасынын дээрлик 85%-ын ишкерлер түзөт. Ошол себептен бүгүнкү жыйынга катышып жаткан жана жалпы эле мамлекеттик органдардын жетекчилеринен баштап катардагы кызматкерлерине чейин катуу талапты коем. Ишкерлерге болгон мамилени түп тамырынан өзгөртүү зарыл. Биздин экономика чечкиндүү чараларды талап кылууда, бизге тез жана көзгө көрүнө турган натыйжалар керек. Эгемендүүлүктү алгандан бери Кыргызстандын экономикалык өнүгүү деңгээли салыштырмалуу төмөн деңгээлде. Өнүгүүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болгон ички дүң продукциясы болжол менен киши башына 1300 акш долларды түзөт. Бул көрсөткүч Евразиялык экономикалык биримдиктеги мамлекеттердин ичинен эң төмөнкү көрсөткүч жана дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн 9 эсеге аз. Кыргызстан дагы эле жакырчылыкты жеңе албай келе жатат. Өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээли дээрлик 25%га жетти, ал эми алыскы аймактарда 40%га чейин жетүүдө. Бул сандар региондордун экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу диспропорция сакталып жаткандыгын билдирет. Ошондуктан биз шаардын жана региондордун жарандарынын ортосундагы киреше айырмасын азайтууга тийишпиз. Аларды минималдаштыруу зарыл. Шайлоо өнөктүгү маалында мен өлкөбүздүн бардык аймактарын түрө кыдырдым. Менин саясий платформам жана Кыргызстан элине кайрылуум жөнөкөй элдин, карапайым калктын өтүнүчүнө, суроо талаптарына негизделген. Бүгүнкү күндө эл жумуш орундарын түзүүнү жана бардык тармактарда адилеттүүлүктү орнотууну талап кылууда. Ошол себептен менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жана ишкерлерди коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө алгачкы жарлыктарга кол койгонмун. Албетте, жакын аралыкта бул жарлыктарды аткаруунун жүрүшүнө баа берилет. Ар бир тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилери жеке жооп беришет. Ишкерлердин жана инвесторлордун мүлкүнө кепилдиктерди берүүнүн олуттуу системасын түзбөсөк, алар өлкөнүн экономикасына инвестиция салууга кызыктар болбойт. Ишкер келечекке жана өз инвестицияларынын корголушуна ишениши шарт, антпесе өлкөдөн капиталдын агып кетишин токтотуу мүмкүн эмес. Экономикалык өсүштү камсыздоо үчүн бир нече милдетти ишке ашыруу зарыл. Биринчи милдет — экономикалык субъекттерге антикризистик колдоо көрсөтүү. Алардын ишине түрткү берүүчү чараларды жана чечимдерди тез кабыл алып, ыкчам аткарылышын камсыздоо. Анын ичинде өлкөбүздүн изоляцияда калуусуна жол бербөө. Ал үчүн соода жаатындагы негизги өнөктөш мамлекеттер арасында товарлардын эркин жүгүрүшүн камсыздоо жана вакцинация маселесин чечүү. Экинчи милдет — мамлекетке инвестициялардын келишин жогорулатуу жана жумушчу орундарын түзүү. Үстүбүздөгү жылдын 5 майында Кыргызстан элине кайрылуумда республиканын экономикалык өнүгүүсүнүн мындан аркы пландары жөнүндө көз карашымды айтып кеткем. Биз экономикалык реформалардын алкагында фискалдык, соттук, укук коргоо, транспорттук, логистикалык жана тышкы соода саясатын өркүндөтөбүз. Ал эми санааттештирүүнү ар бир жарандын турмушуна таасир этишин камсыз кылабыз. Башкаруу жана кызмат көрсөтүү процесстери толугу менен автоматташтырылат. Биз өсүп өнүгүүнүн жаңы пайдубалын түптөө үчүн жаңы эрежелердин негизинде иш алып барабыз. Ириде мамлекеттин бизнес чөйрөсүнө кийлигишүүсүн чечкиндүү түрдө кыскартабыз жана жагымдуу, адилеттүү шарттарды түзүүгө бүт күч аракетибизди жумшайбыз. Бул үчүн олуттуу кадамдар жасала баштады. Акыркы убакта бизнес чөйрөсүнүн фискалдык жана укук коргоо органдарына нааразычылыгы кескин күчөп, ал ортодо маалымат мейкиндигинде ишкерлерге жана инвесторлорго кылмыш иши козголду деген маалыматтар байма-бай кайталанып токтобой жатат. Укук коргоо жана фискалдык органдар тар кызыкчылыктарды көздөгөндөн улам иштеп жаткан ири ишканалардын иши токтоп калгандыгы тууралуу фактылар жок эмес. Укуктук нормалардагы карама-каршылыктар ишкерлерге каршы колдонулуп, соттук териштирүүлөргө себеп болууда. Салык кызматы болсо, пландык текшерүүлөр кыскарууда деген маалымат бергени менен, пландык эмес жана камералдык текшерүүлөр көбөйүп жаткандыгын тастыктаган маалыматтар бар. Салык кызматы тарабынан жүргүзүлгөн мындай көп сандагы текшерүүлөр тергөө органдарынын көрсөтмөлөрү жана өтүнүчтөрү боюнча ишке ашырылып жатат деп
айтылууда. Бул маалыматтар бизнеске болгон кысым токтой электигин ырастайт. Шундан улам каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечимди кабыл алганбыз. Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болгон. Аталган кадамдарды улай жакынкы күндөрдүн ичинде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетиндеги антикоррупциялык кызмат жоюлат. Бул боюнча тийиштүү жарлык даярдалып жатат. Урматтуу бизнес өкүлдөрү, ушул жерден бир нерсени айта кетишим керек. Албетте залда отургандарга тиешеси жок. Бизнесмендердин бир 100%-нын ашып кетсе бир 5% болушу мүмкүн. Ар кандай мамлекетти алдоо, же болбосо ушу салыктарды убагында төлөбөгөн моменттер бар. Бир окуяны айта кетейин, кечээ жакында Жылдыз Жакыпова эжекебиз, укук коргоочу, кыйкырып чыкты. Бизнесмендер Кыргызстандан кеткиле, мыйзам силерди коргой албайт деп. Ушул окуя боюнча сиздерге жалпы коомчулукка дагы айтып коюшум керек. Эл дагы туура түшүнүш керек, бизнесмендер да силер да билишиңиздер керек. Балян деген бизнесменди жакшы билесиздер. Бул эмне кылган? Бул мамлекеттик банкка болор болбос бир залогду алып барып коюп туруп, $2,5 миллион кредит алып кеткен. Бирок бир дагы ай же болбосо бир күндүк процентин бир тыйын төккөн эмес. Ушул күнгө чейин. Бул деген сөз мамлекеттик банкты алдап, ошол банктын жетекчилери менен сговорго барып, сүйлөшүүлөргө, аларга берчүсүн берип, парасын берип туруп, анан алганда, бул ошо ойдон залогду жанагы эч нерсеге татыбаган залогду таштап кетейин деген максат болгон. Бирок УКМКнын күчү менен алып барып туруп, сурак алганда банкирлер дагы өз мойнуна алган. Ооба, чындыгында пара алганбыз, ушундай таштап кетмегеле деп. Анан ушундай мамлекетти тоноо фактылары болуп атса, бул мамлекеттик банк, керемет банк, 100% мамлекеттик банк. 30 жылдан бери ушундай тоноолор, ушундай уурдоолор уланып келатат да. Анан биз ушуну коргобосок, анан МПОчу эжекеси бар экен коргоочусу, ошол кыйкырып чыкпасын, бул өзү крупный төбөсү көрүнгөн бизнесмен экен деп эле унчукпай калып, ушул мамлекеттин акчасын тоното бергенибиз бул туурабы же туура эмеспи? Туура эмес да. Мына ушул жерде отурган баарыңардын акчаңар ошол. Биздин акчабыз, карапайым элдин акчасы. 5-10 сомдон салык төлөп, эптеп бюджетти толтуруп аткан акча бул. Кайра ошондон мына мамлекеттик кызматкерлер зарплата алат, пенсия пособия беребиз, мамлекетибизди өнүктүрөбүз. Ошондуктан менин айтарым, эгерде мурда ушундай окуялар болуп келген болсо, мындан ары болбойт. Ар бир тыйынды кайсыл жака бөлүндү, кандай жумшалып атат, ошол жерге бөлүндү, кеттиби, жумшалдыбы же жумшалган жок, орто жолдо уурдалып кеткен жокпу деген маселени катуу коюп атабыз. Бардыгын көзөмөлгө алабыз. 100% көзөмөлгө ала албасак дагы, күчүбүз жетпесе дагы физически бир 90-95% мындан ары ар бир тыйын көзөмөлдө болот мамлекеттин. 2021 жылдын 1 октябрына чейин жаңы салык кодексин, ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн тарифтерин төмөндөтүү боюнча жаңы мыйзамды иштеп чыгууну, аны жогорку кеңештин кароосуна киргизүүнү тапшырдым. Инвесторлор менен иштөөнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын инвестициялар министрлиги түзүлдү. Бул министрликке олуттуу тапшырмалар жүктөлдү жана андан жакын арада чечкиндүү кадамдарды күтөбүз. Юстиция министрлиги нормативдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча иш жүргүзүп жатат. Бул маанилүү иш чаранын алкагында бардык укуктук нормалардагы ишкерлерге каршы колдонулуп жаткан карама-каршылыктар жоюлсун деген талап коюлууда. Буга өзгөчө көңүл бурулат. Ошондой эле башкы прокуратура ишкерлерди жана инвесторлорду коргой турган негизги органга айланганы турат. Прокуратурага мындан ары тапшырма беребиз. Толук бизнесмендерди көзөмөлгө алып, көзөмөлгө эмес, эми арыздарын карап, кандай бир мыйзамсыз текшерүүлөр болсо, же болбосо ушундай пара талап кылуу болсо, мындай коркутуп үркүтүп, сөзсүз түрдө прокуратурага жазасыздар, алар карап чара көрөт булар. Буну толук өзүбүздүн көзөмөлгө алабыз. Прокуратурага кайсы бизнесменден кайсы күнү арыз түштү, кайсы деңгээлде каралып жатат, муну көзөмөлдөп турабыз. Ал үчүн башкы прокуратурага атайын жана тийиштүү чечимдерди тез арада даярдап чыгууну тапшырабыз.
Бул иш-чараны ишке ашырууну тездетүү үчүн министрлер кабинетинин төрагасына жана башкы прокуратурага экөөнө биригип тапшырмалар берилет. Анын негизги жоболору ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндөгү жарлыкта көрсөтүлгөн. Алдыдагы дагы бир маанилүү иш-чаралардын бири Соода өнөр жай палатасын кардиналдуу түрдө реформалоо болуп саналат. Бул уюм ишкерлердин кызыкчылыгын коргоп, эл аралык ишкерлер менен байланыштарды чыңдап, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында мамлекет менен эри шаркак иш алып барыш керек эле. Андан тышкары ишкердиктин келечегине анализ жүргүзүп, багыт көрсөтүп туруусу зарыл болчу. Тилекке каршы уюм өз потенциалын жана мүмкүнчүлүктөрүн колдоно албай, миссиясын өтөй албай келет. Бул уюмдун ишин жакшыртуу үчүн Япония жана Түркия мамлекеттеринин моделине көңүл бургум келет. Мен жакында эле Түркия мамлекетинин Соода өнөр жай палатасынын төрагасы менен көзмө-көз жолуктум. Жолугушуунун жыйынтыгына ылайык инвестиция министрлигине Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасын реформалоо боюнча чечимдерди 1 айлык мөөнөттө даярдоо тапшырылган. Урматтуу министр, тапшырманын белгиленген убакытта аткарылышын камсыз кыласыз. Алмамбет Насырканович, сиздин алдыңызда инвестицияларды тартуу багытындагы маанилүү дагы бир маселе турат. Ал маселе эркин экономикалык аймактардын концепциясын түп тамыры менен кайрадан карап чыгуу маселеси. Эркин экономикалык аймактардын маселеси кыйла жылдардан бери көтөрүлүп, бирок чечилбей келет. Буларды чечүүнүн мезгили келди деп ойлоймун. Жеке көзөмөлүңүзгө алсаңыз, жана тез аранын ичинде тийиштүү чечимдер кабыл алынсын. Ошону менен бирге бардык бийлик бутактарына жана мамлекеттик органдардын жетекчилерине, айрыкча укук коргоо жана фискалдык органдарга кайрыламын. Жеке секторго болгон көз карашыбызды жана мамилебизди өзгөртүшүбүз зарыл. Ар бириңиздерден чечкиндүү кадамдарды жана жыйынтыктарды талап кыламын. Ушундай жол менен биз мамлекеттин жана жеке сектордун ортосундагы чыныгы өнөктөштүктү, ишеничти орнотууга кадам жасайбыз деп ойлоймун. Бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен бүгүнкү жолугушуунун бирден бир себеби дагы ушунда. Бизнеске жагымдуу шарттарды түзүү менен бирге тышкы инвесторлорго гана эмес, өзүбүздүн ички инвесторлорго дагы көңүл буруу абдан маанилүү деп эсептеймин. Ошондуктан ички инвестицияларга стимул берүү жана активдештирүү маселелерин да бүгүн сиздер менен чогуу олтуруп талкууласак деген ойдобуз. Сөзүмдүн башында белгилегендей, силер ишкерлер инновациялык өнүктүрүүнүн жолдорун жакшы билесиздер. Мезгилден артта калбай, учур талабы менен шайкеш жүрөсүздөр. Ошол себептен өз ой толгоолоруңарды, сунуштарыңарды ачык айтууга чакырамын. Күн тартибинде маанилүү 2 презентация коюлду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Усенбекович Жапаров экономикалык реформалар тууралуу презентациясын сунуштамакчы. Ал эми инвестиция министри Алмамбет Насырканович Кыргыз Республикасынын инвестициялык долбоорун сунуштады. Аны көрдүңүздөр, бардыңыздар. Эми суроо жоопко өтсөк. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эми суроо жооптор бизнес коомчулуктун көйгөйлүү маселелерин жана демилгелерин талкуулоого өтөлү. Аны үчүн залда микрофондор турат, бизнес өкүлдөрү үчүн жана сиздердин ыңгайлууңуздар үчүн башка микрофондор дагы бар. Жана ошондой эле көбүрөөк суроо берип, көбүрөөк жооп угуш үчүн ар бир суроо жоопко 10 минутадан убакыт берилет. Бул сессияда Акылбек Усенбековичти модератор болуп бериңиз деп суранабыз. Рахмат, урматтуу коллегалар, суроо берүүчүлөр, өзүңүздөрдүн аты жөндөрүңүздөрдү жана эсиле бир компаниянын өкүлү болсоңуздар, компаниянын атын так айтып койсоңуздар, стенограмма жүрүп атат. Улам кол көтөргөндөн кийин бере беребиз го дейм, э? Анда биринчи микрофон сизге, анан Аскар Маткалович сизге. Рахат сизге. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич жана бизнес өкүлдөрү, ағайын туғандар. Мен Мамашев Сүйінбек, осы торговый корпорация байма, жана ошондой эле Аним көмүр холдинг жоопкерчиликти чектелген коомдун башкы директору. Сиздерге биринчи кезекте терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди бизнес өкүлдөрүнү, ошондой эле мына карапайым элден чыккан бизнес өкүлдөрүнү чакырып,
атайын ачык айкын сүйлөшүүгө, диалогко чакырганыңызга терең ыраазычылык билдирем. Менин негизги маселе биз Токен өнөр жай, Токен чарбасында, Токен өнөр жайында иштейм. 2 жыл болду, 2018 жылдан бери. Азыр биздин көйгөйлүү маселелердин бири бул азыр инвесторлор менен иштеп баштадык. Өтө чоң инвесторлор келе баштады. Биздин эң негизги маселе ошол Кытай Эл Республикасынан биздин негизги автоматташтырылган техникаларыбыз келип Кыргызстанга пайдаланууга көйгөй жаратууда. Себеби таможняда, мисалы үчүн биз марттан баштап азыркы күнгө чейин болгону 100дөн 1 бөлүгүн эле алып кире алдык. Ал техникалар Кыргызстанда ачылыш жасоочу техникалар биринчи кезекте адамдын өмүрүнө коркунуч келтирбеген, жаратылышка зыяны жок техникалар. Ошол жер астында кенди казып алуу, жана бир да көмүрдү калтырбай, же болбосо адамдын өмүрүнө коркунуч келтирбей турган техникаларды алып келүү максатында турабыз. Ал инвестицион проект 10 миллиард сомдон ашуун техникаларды алынган Кытай Республикасында биздин инвесторлор тарабынан. Ошолор алып келе албай кыйналып атабыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, биз мына жергиликтүү элдер менен тыгыз байланышта ишти алып барып атабыз. Биринчи кезекте багы өкмөттүн буйругу чыккан жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүү жана колдоого салым кошуу деп 2% сатуудан түшкөн 2% салыкты биз төлөп беребиз. Бирок ал жергиликтүү элге түшпөй, прямо баягы финансы министрлигине түшүп, жергиликтүү эл аны пайдалана албай атат да, 2% сатуудан түшкөн пайданы. Ал биз каалайт элек ошол жергиликтүү, мисалы үчүн мен Өзгөн району Кызылтоо, Доңузтоо айылына инфраструктураны өзү налогтун түрү айткандай жергиликтүү айыл өкмөттөргө, жергиликтүү айылга пайдаланууга берилген налог болгондон кийин ошол элге пайдаланса, анан биздин дагы кенчилердин эл астында жүзү жарык болот эле деген мааниде сунуш. Үчүнчү маселебиз, биз мынау айыл өкмөттөрдө, акимчиликтерде, бул акимчиликте мисалы үчүн биз жер кенин пайдаланганда, же болбосо промплощадканы кеңейтүү максатында сунуштарды только Бишкек аркылуу чечебиз да. Бишкекке келип, алардын командировочтарын төлөп, кайра аларды алып барып, ошол процедураны акимчиликке уруксат берсеңиздер. Ошо акимчиликте биз акимчиликке кирип, ошол жакта чечсек, бүт маселелерди акимчиликте өзүндө чечсек. Себеби биринчиден убакыт кетет, экинчиден кошумча каражат жөн эле воздухка кетет да. Жанагы командировка, жанагы тамак аш дегендер ошол жакка кетип калат. Ошону акимчиликте чечилсе деп ниет. Үчүнчү маселе, кечирип коебуз, кичпейилдикке. Бир адамга бир эле суроо бергенге уруксат бербейлиби? Эгерде туура көрсөңүздөр да, калган суроолоруңуздардын баарына мен калып калайын, өзүм жооп берейин. Түшүнүктүү. Кечиресиздер. Биринчи сурооңуз боюнча түштөн кийин чечебиз. Эгерде Кыргызстандын ичинде чечиле турган маселелер болсо, анткени Кытай тараптан да маселелер болушу мүмкүн. Муну түштөн кийин келесиз мага, мен таможнянын төрагасы менен сизге толук жардам берем. 2% боюнча президенттин бизге тапшырмасы бар. Азыр райондун деңгээлинде өнүгүү фонддор, өзүнүн бюджеттери ачылат. Бүт акчалардын баары ошол жерде калып, жергиликтүү тургундарга жетет. Өзүнүн программаларын бекитип беребиз, ошонун ишин иштейт. Жер боюнча, бул боюнча да Кыргыз өкмөтүнө сунуш киргизип атабыз. Биздин финанс экономика министрлиги мыйзам чыгаруу палаты законодательный вет власти макул болгон таза сууга, кладбищеларга, анан мусорга жергиликтүү бийлик өзү чечсин депчи. Анан азыр ушу трансформация маселелеринде сунушту ошондой кылып киргизип атабыз. Эгерде бизнесмендерге керек болсо, трансформацияны өзлөрү жазай ала тургандай кылып. Бирок аны бизнес проекттин алкагында экологиялык стандарттар аткарылса, ошондо гана. Мындан ары экология бузула турган болсо, бир дагы бизнес иштебейт. Күнтөрдөн кийин көрдүк, ошондой саясий чечим бар. Рахмат. Анда кийинки сөздү Аскар Матович, сизге микрофон берип коесуздар.
Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйындын катышуучулары. Биринчиден, Садыр Нуркожоевич, сизге чоң ыраазычылык билдиргисебиз. Ушундай отурум жыйын бизге аябай керек эле, бизнесмендерге. Анткени мына 30 жылдын ичинде мындай президенттин катышуусу менен бизнес өтө эле чанда жолугушчубуз. Анан азыркы акыбалда айрыкча Орекел мына Акылбек Үсенбекович экономиканын абалын айтып берди, дүйнөдөгү биздеги ушундай жолугушуу бизге сууда керек болуп атты эле. Анткени 85 биздин ички дүң продукциясын бизнесмендер берип атпайбы? Жумушчу орундары казынаны толтурган. Ошон үчүн биз экономиканы биринчи иретке койсок, анан кийин баягы саясат да анан кийин туура жолго нукка кетет деген ойдобуз да. Ошон үчүн биз деле мынакей бизнесмендер былтыр эмелер ушу пандемия убагында, карантин убагында бекер отурбайлы деп, биз дагы салымыбызды кошолу деп, өзүбүз дагы ушул экономиканы, өзүбүздүн акыбалыбызды мындай анализдедик да. Анализдеп келип, анан кийин эл аралык эксперттер менен, өзүбүздүн эксперттер менен, бизнесмендер менен чогулуп, биз могу жерде Барс деген программаны иштеп чыкканбыз. Муну Новиков бар кезде биз тапшырганбыз. Андан кийин Мариповго тапшырдык. Кийин мынакей конституциялар өзгөргөндөн кийин эмеге тапшырдык. Акылбек Үсенбековичке бердик, презентация жасадык. Шыкмаматов мырзага бердик. Анан кийин дагы предпринимательский кодекс разработка жасадык. Жанагы государство-частное партнерство деген закондорго өзүбүздүн каражаттарыбыз менен иштетип, ошол сунуштарыбызды бияка бердик. Барс это бизнес-алгоритм развития страны. Бул жерде ушул бүт биздин кайсы экономикадагы акыбалыбыздын баарын анализин жасап, анан биз ушу өкмөткө тапшырганбыз. Сизге да азыр берип коелу, Садыр Нуркожоевич, карап дагы бир ушул көзөмөлгө алып койсоңуз жакшы болот эле. Экинчи маселе, бул жерде жанагы государственно-частное партнерство деп айтып атпайбызбы? Ушул жерде аябай чоң резерв жатат бизде. Жана канча деген биздин мамлекеттик ишканалар жанагындай жакшы эффективдүү иштей албай, анан көбүнчөсү на грани банкротство болуп атпайбы? Ана ошол жерде мынакей государственно-частное партнерствонун мыйзамы 2008 жылы кабыл алынган. Ошону менен бир 3-4 эле проект жанагы медицина боюнча ишке ашты. Ал баягы мамлекет катышкан жерге жана текшерүүчүлөр менен баягы келип эле текшере беришет экен да, тажатышат экен. Мына, например, биз жанагы Минкультурага берип кеттиктер Акаев 2004 жылы Дом Пионер деген территорияны. Ал жер 2004 жылдан 2000 ошого дейин баягы биз эгемендик алгандан бери чүндө свалка болуп калган да, мусорный свалка. Анан ошону биз жакшынакай түздөп, жакшынакай бир спортивный комплекс, футбольный комплекс, 3 футболдук тала, крытый футбольный зал, 5 дагы мини футбольный поле жасап, биз жакшынакай баягы Дордойдун футбол академиясын түзүп койдук. Ошол эми жыл сайын министр, маданият министри жыл сайын алмашат. Жыл сайын келип, "О, биякты эмне алып алгансыңар? Биз бул жерге маданият кызматкерлердин үй салмакпыз" дейт. Кээ бири келип туруп, "Ой, бул жерге театр салмак элек" деп эле анан кийин прокуратурага эметет, арызданышат. Прокурорлор келип мынакей уже 15 жылдан бери текшерип атышат. Ал жерде миңдеген балдар форма кийип алып, жанагындай биздин футболубузду көтөрүп атат. Мен ал жерге частный үй салган жокмун. Миллиондогон акчаларымды салдым. Жакшынакай конфетка жасап койсок, анан эле бир эл бузарлар жасап коет. Бу деген парк болчу, эмне алып алышкан деп элечи. Ушундай бир эл бузар арызчыларды биз мындай бир жакшылакай кармап, бул деген объект Кыргызстанда намыс үчүн иштеп атат. Бул деген кандай эле мурун азыркы келген жаштарчы, мурун 30 жыл болгондо билчү эмес ал жердеги парктар кандай акыбалда болгондорунчу. Анан оңдолуп калгандан кийин анан көздөрүн артышып элечи. Ушундан кийин бир бизнеске дагы мындай психологический мындай эме кылышыбыз керек да. Жанагы мамлекеттик кызматкерлердин эмесин алмаштырышыбыз керек. Садыр Нуркожоевич, сиз туура айттыңыз. Бизнес жасаса анан кийин прибыль алыш керек да. Прибыль алат, байыйт, мамлекетке казынасына төлөйт, жумушчу орундарын түзүп берип атат. Анан кийин азыр ошол бизнесмендерге мындай психологический
мындай бір атака болуп атат да, ой булар байлар, булар деген кылмышкерлер деп элечи, бизнесмендерди кылмышкер катары көрүшөт да. Булар тигинтип атышат деп эле. Бир жалкоолор эчтеке Кыргызстанга мындай палец бир урбаган нерселер жасып эле ошолордун аркасынан эле анан кийин биздин жанагы текшерүүчү органдар эле аркабыздан түшүп алышат да. Ушуну сиз туура айттыңыз. Ушу психологияны бардыгыбыз ушундай. Монаркинде армияңыз турат, Садыр Нуркожоевич. Бизнесмендер сиздин главный армияңыз. Ошолорду мынакей дайым ушундай жолугушуп турсаңыз, жок дегенде бир жылына 2 жолу жолугуп, ушундай форматта министрлер, депутаттар болуп, силер менен мен башыңарда турам деп койсоңор, булар тоону том корушат. Инвесторлар, ички инвестициялар деп атпайбызбы? Азыр пандемия болуп, тышкы инвестициядан дагы баягы биринчи ички инвестицияларыбызды карайлы деген ойдомун да. Ана мына ушул нерсеге да бир кошумча айтып кетейин. Мына ат башыдагы логистический центр. Мына 2006-2007 жылы Муктар Өмүракун экөөбүз ошол жерге логистический центр салалы деп барганбыз. Инвестиция жасаганбыз. Мен суу чыгаргам $50,000.